Өзү эмне үчүн депутат болдуңуз ошону айтып бересизби? Эмне кыласыз? Эми бул жерде кандай десек, эл эмне үчүн депутат болду? Бул бүгүнкү коомдун, биздин элдин талабы десем болот. Анткени сизчилеп мен мисалы үчүн ошол баягы көйгөйлөрдү көз чогуу эле көтөрүп жүрбөдүк. Анан эми ошонун түйүнүн чечиш, эгерде биз жогорку билимдүү болгондон кийин ошол көтөргөн көйгөйдүн чечими каякта экендигин анализдешибиз керек. Ошол анализдин артынан барып биз мыйзамга келип такалабыз. Мен билесиз, эми көбүнчө ошо юридикалык тармагында Бар мыйзамдар болот эми сөз конкреттүү. Эми убакыт кенен мындай шашпай сөзүмдү аягына чейин сүйлөп алайын, Анан эми ошол көйгөйлөрдүн тамыры биздин мыйзам актыларына, укуктук ченемдерге келип такалып атпайбы? Ушул маселелерди биз жөн эле сүйлөп, ошол жерде баягы сындап коюш оңой, ошону чечимин эми ошо мыйзам актыларынан карап, ошо мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду биз ошол эле медицина боюнча жакшы билебиз кандай көйгөйлөр бар экен. Билим берүү тармагында кандай көйгөйлөр бар экен. Бар, ошону чечүү үчүн эмне кыласыз? Мисалы, азыр бир-эки Сизге кайсы маселе медицинаны оңдоо үчүн мисалы. Медицина боюнча бизде конкреттүү планыбыз бар. Эмне үчүн дегенде бүгүн медицинада бизде баягы акча жок, экономиканын айлыгы төмөн деп сиз дагы мен да сындайбыз да. Анан эми ошонун көтөрүүнүн жолу кандай, механизми кандай дегенде конкреттүү бизде бир аракеттерди кылышыбыз керек. Ал үчүн мен мисалы бир эле мисал мен айтайын, мамлекеттик лабораторияларды күчөтүшүбүз керек. Мамлекеттик мекемеде иштеген дарыгер жеке лабораторияларга буйрутма жөнөтпөш керек. Аларга направление берип, алардын чөнтөгүн калыңдатпаш керек. Ошол элдеги акча лаборатория барып бизге баягы мамлекеттик казынага түшсө, дарыгерлердин айлыгын көтөрүүгө чоң мүмкүнчүлүк болот. Ошол эле учурда дарыгерлердин Сиз билесизби, азыр ошол жөнөкөй жеке менчик лабораториялар мамлекеттик лабораториялар менен салыштырганда ишинин объему 1% да түзбөйт. Эми бул боюнча конкреттүү сиздин анализ барбы? Менде бар. Айтып бербейсизби? Кайсы эмеге таянып айтып атасыз? Мисалы, азыр мамлекеттик мекемелердеги лабораторияларда өткөн анализдер 40 миллионду түзөт. А жекелер 1 миллионго дагы жетпейт. Бул каяктагы маалымат сизде? Менде бар маалымат. Ошодон кайсы жактан алсак болот ал маалыматты? Саламаттык сактоо министрлигинен алсам болот. Биз азыр ошол жагынан алганда бул 1% түзбөйт, сиз айтып аткан нерсе. Мен ошол жана сиз айтып атасыз, эми айлыгын көтөрүш керек. Ал үчүн экономиканы көтөрүш керек. Экономиканы көтөрүш үчүн эмне конкреттүү бир кадамдар жасалыш керек? Эми биз азыр рецепт барбы сизде? Же бир биз эми мына бүгүн биринчи күн. Анан эми аны 5 жыл ичинде өзүбүздүн убактыбызда, өзүбүздүн платформабыздын алкагында биздин программада так көрсөтүп айтканбыз. Биз сизди даяр болуп келди деп атпайбызбы? Биз даярбыз. Ошону айтып атам. Азыр экономиканы көтөрүү үчүн биринчи кадам мисалы. Экономика эми бул биздин эң башкысы мамлекетибиз бул туризм тармагына көңүл бурсак болот. Анткени мамлекет не только Кыргызстан, дүйнө өлкөсү бүгүн туризмге ооп баратат. Демек биз туристтик багыттарда шарттарды ушул 7 облуста тең. Эми мындай да суроону бергенден кийин эми сиздер кечиресиз жок, аябай топ мындай кичине мындай менен сүйлөшөбүз сыйманен, Сыдырыс мырза. Суу сөздөр көп болуп атты, ошон үчүн айтып атам. Конкреттүү рецепттерди мисалы эмне кылыш керек? Айтып атпайбы? Туризм тармагына көңүл бурушубуз керек. Жакшы. Ал канча акча берет бизге? Аны анализдеп чыгышыбыз керек. Экинчи. Же бир тармак менен көтөрө беребизби азыр мисалы? Эми сиз эмнени каалап атасыз, Ыдырыс мырза, мындай? Азыр биздин ВВП сизге такыр түшүндүрүп албай атам да. Мисалы азыр биздин ички дүң продукциябызды жан башына бөлсөңүз 2000 доллардан турат келет. Грузияныкы эми жеке мындай да Ыдырыс мырза, келиңиз эми адекваттуу сүйлөшөлү. Сиз экөөбүз тең эл арасында эл аралап эл көйгөйүн түшүнгөн адамбыз. Анан эми сиз кандай кылып экономиканы көтөрөбүз деп атам. Убакыт берели, анан мындай сиз менен жеке эгер маалымат ала турган болсоңуз жеке убакыт бөлөйүн, кенен сүйлөшөлү. Мен суроомо жооп берип коесузбу, сиз адатта